Салам достор, кандайсыңар? Мен бүгүн бизге келген көп суроолордун бирөөсүн тандап, кыска жана нуска жооп алып берүүгө аракет кылам. Бүгүнкү суроо болсо, өзүңдүн косметологуңду кандай критерийлер менен тандаш керек? Суроого болсо, Нова клиникасынын косметолог-дерматологу Нурайым Салиева жооп берет. Саламатсызбы? Азыркы учурда көп эле жерден көрсө болот, косметологдорду издесе болот, бирок өзүңдүн косметологуңду туура тандаш үчүн эмнелерге көңүл буруш керек? Адамдын териси бул орган. Эгерде тери орган болсо, аны деген доктор дарылаш керек. Мун үчүн косметологуңуздун диплому барбы, медициналык окуу жайды бүтүргөнбү, ал деген именно дерматолог, врач болуп эсептелеби, ошонун баарын сураганга аракет кылыңыз. Себеби дегенде териңизге образованиясы бар, жакшы доктор жардам берсе, ошол жакшы болот. Андан сырткары окуган тууралуу дипломдору, сертификаттарын көрсөңүз болот, тартынбай эле сурасаңыз болот. Андан сырткары иштеген жерин байкаңыз, ал жерде деген баары таза болуш керек, тыкан болуш керек, колдонгон инструменттери таза болуп, аны деген стерилизациядан өтүп туруш керек, атайын документтери болот, ошону да тартынбай сурасаңыз болот. Косметологдун колдонгон каражаттарына да маани бериш керекпи? Албетте, себеби дегенде көп косметологдор именно профессионалдык каражаттар менен колдоnuш керек. Бул деген сизге процедураңыздын толук жардам берип турат. Ишенсе болобу? Мисалы үчүн Инстаграмда көп подписчиги бар. Косметолог чындап эле сени жакшылап дарылап берет же тазалап берет бетиңди дегенге. Косметолог деген эгерде Инстаграмда көп подписчиктери бар болсо, бул деген толук ишенип болбойт. Себеби дегенде косметолог жакшы болсо деле мүмкүн сизге жакпайттыр, мүмкүн сизге туура келбейттир. Ошондуктан консультацияга барып көрүңүз, консультация көбүндө бекер болот. Барып көрүңүз, угуп көрүңүз сизге эмне дейт. Эгерде өзүңүзгө жакса, албетте берерсиңиз болот. Косметолог сөзсүз түрдө врач болуш керекпи? Мисалы үчүн атайын курстарды окуп же болбосо мастер-класстарга барып, башка жактарга барып окуп келген деле косметологдор бар эмеспи? Аларга ишенбей эле коюш керекпи? Так, косметолог дегенде бир нече жөндөмөлөр бар. Биринчи косметолог-эстетист деген. Косметолог-эстетисттин атайын медициналык окуу жайды бүтүргөнгө не обязательно. Себеби дегенде алар көбүнчө чистка жасаганга же болбосо бетке мындай уходовый процедуралар жасаганга үйрөнүшөт. Алар деген ийне сайып анан дарылаганга акысы жок. Кийинки жөнөмө бул косметолог-медсестра. Косметолог-медсестра көбүнчө врач менен кошо иштейт, косметолог врач мененчи. Врач эгерде назначение жазып берсе, могул пациентке могундай ийне саясын десе, ошону жасаганга акысы бар. Андан кийинки бул врач-дерматолог, косметолог. То есть 6 жыл медициналык окуу жайды бүтөт, 2 жыл же 3 жыл дерматовенерология ординатурасын бүтөт. Андан кийин гана дерматокосметология деген окуу бар, андан башка дагы окуйт. Ошондон кийин гана тери ооруларын дарылаганга же болбосо ийне менен иштегенге акысы бар болот. Ошондуктан эгерде сизге жакшы сертифицированный именно врач жардам берсин десеңиз, көбүнчө ошо дерматокосметологдорго жолукканыңыз оң. Мынакей көрөрмандар, косметолог тандоодо кандай кадамдарды кылыш керек экенин билдиңиздер. Эми өзүңүздөрдүн бетиңиздерге туура кам көрүп сулуу болуп жүрүш үчүн сөзсүз түрдө туура косметолог тандаңыздар. Суроого болсо, Нова клиникасынын косметолог-дерматологу Нурайым Салиева жооп берди. Эгерде сиздерде дагы кошумча суроолор пайда болсо, комментарийге жазсаңыздар, биз сөзсүз түрдө жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Саламатта калгыла.